Саламатсыздарбы? Японча онлайн курсуна кош келипсиздер. Мен алгач өзүм жөнүндө кичине тааныштыра кетсем. Мен Японияда 10 жыл жашап келдим. Улутум кыргыз. Япон тилинде эркин сүйлөйм. Жана буюрса япончону онлайн көздөн баштап үйрөтөм. Япон тилинде жалпы 46 тама бар. Жана бүгүн биз ушул А, И, Ü, Э, О деген 5 таманы үйрөнсөк деген ойдомун. Бул Япон тилиндеги тамгаларды ушундай түрдө агарсак болот. Биринчи бул жакта А, И, Ü, Э, О тамгалары кетет жана бул жагында К менен А кошулуп келип К менен И кошулуп Ки, К менен У кошулуп Ку, К менен Э кошулуп К жана К менен О кошулуп Ко болуп окулат жана башкалар дагы ушундай түрдө окулат. Андан эмесе баштасак, биринчи тамгабыз А тамгасы. Бул япон тилинде көп колдонулат жана жазылышы боюнча биринчи бул сызыкча кара түс менен берилген сызыкча биринчи жазылат. Андан кийин кызыл менен берилген сызык жазылат. Андан кийин үчүнчүсүндө бир тоголок сыяктуу формадагы сызык сызылат экен. Жана А тамгасында бул тамганы колдонуп, мисалы ари деген сөз бар. Ари деген бул япон тилинде кумурска дегенди түшүндүрөт. Бул жашыл менен берилген тамга, бул азыр өтүп жаткан А тамгасы. Жана бул транскрипциясы. Жана андан сырткары дагы аригато деген сөз бар. Бул баарына белгилүү болгондой эле, бул рахмат деген маанини билдирет. Андан сырткары обачан деген сөз бар. Бул чоң эне дегенди түшүндүрөт. Окулганда оба А деп А кошулуп окулгандыктан бул жакта обачан деп мындай созулма түрдө окулуп жатат. Андан сырткары ашта деген сөз бар. Бул эртең деген сөздү түшүндүрөт. Экинчи тамгабыз bizde И тамгасы. И тамгасы биринчи сары түстө белгиленген сызыкча жазылат дагы. Бул жакта маанилүүсү ошол бир сызык кеткенден кийин мындай түрдө хане деп коет. Сызык кетиш керек бул жагында. Андан кийин экинчибизде ушундай түрдө сызыкча сызат экенбиз. Жана бул И тамгасы колдонулган сөздөрдөн бизде иши деген сөз бар. Бул таш дегенди түшүндүрөт. Ойбай деген сөз бул майрам дегенди түшүндүрөт. Бул жакта ойбай деген сөздө бизде эки И тамгасы берилип атат. О И ва И. Анан ичиго деген сөз бул купунай деген клубника деген сөздү түшүндүрөт. Жана хай деген бир адам суроо бергенде же башка учурда ооба деген сөздү түшүндүрөт. Ха И. Анан инү деген бул ит. Инү. Бул И тамгасы менимче ошол тамгалардын арасында дагы эң оңой тамгалардын катарына кошулат го деген ойдомун. Анткени эки гана баскычтан турат. Кийинки үчүнчү тамгабыз Ü тамгасы. Ü тамгасы биринчи көк сызык менен берилген көк түс менен берилген сызыкчаны түзөбүз дагы. Фиолеттүү сызык менен берилген чи менен берилген түс менен бул иймек сызыкты түзөт экенбиз. Жана бул У тамгасы кездешкен сөздөр, мисалы ума деген ат деген сөздү түшүндүрөт. Ума. Анан гинко бул банк. Гинко-ы. Жана коко бул коу деп айтылган менен бул мындай У тамгасы көп басынбай айтылат. Коко деп эле. Анан бул коко деген мектеп Японияда 6 класска чейин, андан кийин 7-ден 9 класска чейин, анан 10-дан 12 класска чейин окуган мектеп болот. Бул коко деген 7-ден 9 класска чейинки окуучулар окуй турган мектепти коко деп айтышат. Жана жию деген бул эркиндик дегенди түшүндүрөт. Жию У тамгасы. Кийинки тамга бизде Э тамгасы. Э тамгасы
биринчи розовый түс менен берилген сызыкча, андан кийин фиолетовый түс менен берилген жылан сыяктуу фигура менен берилет. Деген сөз бул сүрөт дегенди түшүндүрөт. Жана бул тамга кездешкен сөздөн эга деген сөз бар. Бул эга деген тасма, кино. Коэ деген бул үн. Ко э. Анан бул колдоо көргөзүү, колдоо деген түшүндүрөт. Бул о тамгасын, у тамгасын биз өткөнбүз. У тамгасын өттүк. О тамгасын азыр карайбыз. О тамгасы бул 5-чи тамга, жана бул биринчи розовый түс менен берилген сызыкча. Андан кийин бул жанагы бул тоо бул А тамгасында берилген жанагы томолок сыяктуу форма, бирок бул мындай узунураак кетет. Бул А тамгасында мындай кетсе, бул узунураак кетет экен. Жана үчүнчүсүндө бул сызыкча берилип коюлат. О тамгасын кездешкен сөздөр бул ото. Ото деген үн дегенди түшүндүрөт. Окане деген бул акча. Окане. Као деген бул адамдын бетин түшүндүрөт. Адамдын же башкалардын. Оки бул бир нерсенин чоңдугун айтат экен. Оки экөө жолу келип созулма үндү түздү. Оки. Анан А менен О мындай тамгалар окшош сыяктуу болуп турат, бирок бунусунда сызыкча бар Одо жана мындай узунураак түстүк. Бунусу томолок. Томологу узунураак болот. Бул АО деген бул көк түстү белгизет экен. Ушул менен биздин сабагыбыз аяктады. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Эгер видео жакса, подписаться баскычын басып, каналыма катталып коюңуздар.